Программабызды улантабыз достор. Бизде эң кызыктуу ушундай көптөгөн адамдарды ушундай таасирлеткен сонун инсандар отурат. Биз тааныштырып өтөлү. Бейне өнөр коомдук фонду улуттук музыкалык аспапта ойногон таланттарды колдоо максатында конкурс уюштурган. Буйруса ал 25-нде жыйынтыгы чыгат. Мына ушул Бейне өнөр коомдук фондунун аткаруучу директору Нурбек Мамытбаевди чакырганбыз конокко. Жана катышуучусу Дооронбек уулу Акжол. Ооба, жана дагы кылкыякчы Курманжан Акматова эжеке. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Куттуу студиябыздан. Ушул сынак жыл сайын өткөрүп атасыздар. Быйыл канчанчы жолу болду? Канча катышуучу болду? Чоң рахмат. Биз дагы сиздер менен студиябызга чакырганыңызга рахмат. Сиздер менен жүз көрүшүп турганыбызга биз дагы кубанычтабыз. Биздин Бейне өнөр коомдук фонду 2015-жылы негизделген. Өзүңүздөр жогоруда айтып өткөндө, ошол улуттук аспапта ойногон таланттарды, ошондой эле жаш чыгып келаткан акындарды колдоо максатында, аларга дем берүү, ышык берүү максатында уюшулган. Негиздөөчүсү элибизге белгилүү ырчы, обончу байкебиз Айбек Карымов. Анан бизге 2015-жылы мындай ой келди. Айтыш коомдук фонду бар, Садык Шер мырза түптөгөн. Ал Айтыш коомдук фондунда ушундай төкмө акындарды жакшы деңгээлде колдоп, көтөрүп, эл аралык деңгээлге чейин жакшы өз мыкты таланттар таанылып чыкты. Ошондой эле манасчыларды колдогон дагы атайын фонддор бар. Манасчыларды аябай жакшы колдогон көп иштер аткарылды. Анан 2015-жылы Айбек байкелер чогуу сүйлөшүп отурганда ушундай бир тема жөнүндө сөз болуп калды. Ушул улуттук аспапта ойногон кылыякта, бул биздин улуттук аспаптар улуттук музыканын уңгусу деген темада. Улуттук музыкабызды сактап келаткан аспаптар ошо комуз, кылгыяк, чоор, ооз комуз аспаптарыбызды бир жакшы деңгээлде көтөрөлүк, ушул талантты аздектеп колуна ушундай аспапты кармап жүргөндөрдү колдойлук, дем берелик деп ушул максатта биз түптөлүп, анан ошол жылдан баштап биз ушундай өнөр бейнеси деген конкурсту уюштуруп, кароо сынакты өткөрүп келе жатабыз. Буга чейин 2 жолу өткөрүлдү. Быйыл 3-чү жолку өткөрүп атабыз. Буюрса 25-нде жыйынтыгы чыгып, 26-сы күнү биздин жеңүүчүлөрдү сыйлайбыз. Жакшы. Акжол, сиз бул сынакка кантип келип калдыңыз? Бул сынакка биз акын жазуучуларды колдоо дагы багыты бар. Бул жерде акындарды 3 номинация менен бөлүшөт. Ушул 2015-2016 болду. Мен былтыркы жылдагы ошол атуулдук багыттагы конкурстун жеңүүчүсү болдум. Экинчилүүн деген номинацияны утуп алгам мурунку жылы. Буюрса быйыл дагы биздин жаш акындар конкурска катышып атат экен. Буюрса чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Быйыл ким утат экен, ким билет. Кайсыл чыгармаңыз менен уттуңуз болду экен былтыр? Биз көбүнчө атуулдук чыгармалар, мен бир чыгарма деген өрүмдө бергем. Бир чыгарма деген ал аябай бул жерде окуп берсем аябай узун болуп кетет. Былтыр ушул атуулдук жаатында алдым эле. Анан быйыл сүйүүрларын аябай көп жазып атам. Анан катышайын десем, мурунку жеңүүчүлөр кийинки жылы катыша албайт да, ушундай тартиби бар. Жакшы бир. Антпесе жыл сайын эле күчтүүлөр алып. Ошол сыяктуу ушул мурунку жылы алганбыз. Быйыл дагы болот. Бул байгеси дагы аябай жакшы. Не деп коет, биздин азыр адабият көп каралбай кеткен багыт сыяктуу элес калтырат да, жалпы коомчулуктачы. Айбек байкенин баштаган иши аябай мыкты. Биз дагы аябай кубанганбыз. Учурдун талабы. Учурдун талабы десек болот. Жакшы, Курманжан. Сиз ушул кылгыякта биринчи ушу конкурска катышаардан мурда элечи, мурда эле ойноп жүргөнсүз да. Биринчи жолу качан колуңузга алдыңыз эле? Биринчи жолу 6-7 жыл мурун өзүм ошо Кыргыз улуттук консерваториясынын ошол кылгыяк аспабын аяктап бүттүм. Устатым Жусуп Айсаев. Ушул конкурста экинчи жолку кароо сынакта жылдын мыкты кылгыякчысы деген наамга ээ болдум. Куттуктайбыз. Экинчи жолку. Кайсыл чыгарманы аткарып ээ болдуңуз? Эки жорго Сайтбек Муратовдун, анан элдик күү 2 жол деген күйлөрдү. 2 жорго 2 жол. Биздин конкурста сынактын тартиби боюнча аспапчылар арасында 2 тур менен өткөрүлөт. Биринчи турунда бардык катышуучулар 4 аспап боюнча 2ден күү аткарышат.
Ал эми экинчи турунда болсо бирден күбө катышат. Мыкты күйлөрдөн. Ал эми акындар арасында 3 номинация бар. Жогоруда айтып өттү. Лирикалык ырлар боюнча, сүй саптар боюнча сезим күйсү деген номинация бар. Анан атоолдук ырлар боюнча мекенчил үн деген номинациябыз бар. Анан сатира багытында, учурда сатира багытын аябай аз да. Сатира жазгандар аз. Анан ошол багытта дагы куйкумсап деген куйкум сөздөр тапкан акындардын арасында ошондой 3 номинация өткөрөбүз. Алардын талабы 16 жаштан 30 жашка чейинки авторлор катышат. Болгону 3төн чыгарбай бере алат да. Демек жаш курагына карайсыздар. Жаш курагына карайбыз. Жакшы. Бул быйыл 3-чү ирет болуп аткан турбайбы? Канча адам катышты? Негизи буларды баягы талантым бар, таанышым жок дегендердин бардыгын ушундай элге алып чыгыш максатта да туурабы? Ооба. Бизде негизинен алгачкы жылы баштаганда чындыгында бир топ кыйынчылыктар болгон. Себеби мындай аспапта ойногондордун көбүнчө эл арасынан аз болгондуктан таба алган эмеспиз. Анан улуттук консерваториядан, музыкалык окуучулардан көбүрөөк катышкан болчу да. Анан бул жылда дагы Кудайга шүгүр жакшы катышып беришти. Бул финалдык турга азыр 20 аткаруучу бар. 25 күнү 20 аткаруучунун ичинен биз 4-өнү тандап алышбыз. 4-өнү. Башкы байге анан биринчи, экинчи, үчүнчү. Жок, ар бир 4 номинация боюнча жана мыкты комузчу, мыкты чоорчу, мыкты ооз комузчу, анан мыкты кылгыякчы 4 адамды тандап алыш керек. Ар бир номинация боюнча 4төн 5тен катышуучубуз бар. Эле акындар арасында 30дан ашкан автордон бир топ чыгармалар келип түштү 3 номинация боюнча. Калыстар тобу кимдер болду жана кантип тандайсыздар? Кандай критерийлер менен? Калыстар тобунда болсо ошо аткаруу чеберчилигине карап тандайбыз. Ошол эле жерден биринчи, экинчи турунда дагы биз баштапкы этабында баягы ар бир нерсе жаңылыштыксыз болбойт. Ошо катасылыктардан улам үйрөнөбүз. Биринчи турун өткөргөндө Калыстар тобун ошол жерден жыйынтыгын чыгартып, андан кийинки этапта болсо биз атайын видео версиясын тартып алып, анан ошону Калыстарга көрсөтүп анан аткартканбыз. Анан быйылкы жылда андан дагы биз качтык. Себеп дегенде видеодо ар кандай болуп калат экен, кээ бир үнү жакшы жазылбай калышы мүмкүн, кээ бир жакшы аткара албай калышы мүмкүн дегенде. Ошол себептен биз болгону Калыстарды дагы деле маңдайына отургузуп туруп анан тандайбыз. Кимдер болду Калыстар тобу? Калыстар тобунда биз конкурстун жыйынтыгы чыкканга чейин Калыстар тобун айтпай турабыз. Конкурстун жыйынтыгы чыккандан кийин сыйлык тапшырып атканда биз Калыстар тобун жарыялайбыз. Анан ушул таланттар кайсы тараптан келди болот экен? Кыргызстандын кайсы тарабынан келген көпчүлүгү? Кыргызстандын бардык эле тараптарынан бар. Быйылкы жылда деле ошо басымдуу бөлүгү музыкалык окуучулардын окуучулары катышып атышат. Көбүнчө демек Бишкек шаарынан болгон турбайбы? Бишкек шаарынан. Облустардан да келиштиби? Облустардан Жалал Абад облусунан катышкан бир 2 катышуучубуз бар. Анан дагы башка жактан алыс жактардан мында өздөрүнүн шартына байланыштуу балким келе алышкан жок. Биринчи, экинчи тур себеби биздики 1-2 күндө эле жыйынтыкталып бүтө кала турчу нерсе эмес. Биринчи туру мындан 2 ай, 3 ай мурда өтөт. Кайра экинчи турга өткөн болсо, экинчи турда кайра келип катышыш керек болуп калат да. Анан ошон үчүн азыр басымдуу бөлүгү биздин Бишкек шаарында музыкалык окуучулардан катышып атат. Жакшы, азыр биз өнөр адамдары келгенде алардын өнөрүнө күбө болгубуз келип атат. Кыздын 40 жашы улуу деп туруп, Курманжан сизге мүмкүнчүлүк берели. Бир чарма аткарып берсеңиз. Элдикүү 2 жол. Келиңиз. Келиңиз.
менен башка жака учуп кеттим менчи. Аябай сонун чарма болду. Чоң чеберчиликти аткардыңыз. Рахмат. Колуңузга береке берсин жараткан. Келиңиз ак жол. Эми сизден дагы бир ырылгалы, акындардан ырып калсак биздин дагы суусунубуз калмай калат. Ушпай калса керек бүгүнкү эфирдеги. Көбүрөөк окусам болбой калат экен бул жерде. Шартка байланыштуу. Кыскараак болсо жакшы болот. Былтыр конкурска берердин алдында жаңы үйлөнүп аткам. Анан жалаң атуулдуу кырларды берип, анан конкурстун жеңүүчүсү болгондон кийин сүйүүрларын жаза албай калат экенмин го деп жүргөм да. Анан көпчүлүгү үйлөнгөндөн кийин акын болбой калат, тема таба албай калат дейт. Анан көрсө тема тапса болот экенмике деп коем. Келиңиз. Келинчегиме менден мурун да бирөөлөрдү жактырсаңыз керек деген суроо салды эле, ошого жооп кылып жаздым эле. Келиңиз. Аябай сонун. Кызык экен. Көп мырзаларга да берилүүчү суроо бул. Бул баягы эмне деп коет, шылтоо иретинде колдонсо болот деп коем ба. Келинчегим башканы да сүйсөң кереге, баш кошконсуң мага эмнеге деген суроону берди. Мен эх сен десе кызган чагымсың. Жалгыз өзүң жан тумарымсың. Ооба сени жолуктурганча башкаларды жактырганым чын. Бирөө сендей кыял кечеле, бирөө сенче таттуу жечеле. Бири сендей көзү бакыраң, болбогонго ыйлай берчеле. Эстедим, бири боючу, бири 65-тей болучу. Бой эле эмес, чачы кашыда упулума чындап толуучу. Бири сендей баяу жан эле. Маңдайында меңи бар эле, ырды сүйгөн дили таптаза, сөзүн уксаң тили бал эле. Бири менден өзүн тапчеле, а бирөөгө ырым жакчеле. Бирок дүйнө ушунун баарын бир адамдан таппай жатты эле. Анан эле сага кезиктим. Баары калып сен деп эликтим. Көрсө сени ушул кыздардын элесинен издей берипмин. Жалгыз өзүң жактырганымсың, жалгыз өзүң жан тумарымсың деп кутулуп кеттим. Браво. Чыгарма экен. Ушул кыздардын баарын бириктирип, сенден таптым деп туруп кутулуп койгон турбайсыз. Азаматсыз. Урматтуу мырзалар, бул ырды жаттап алгыла. Анан кийин ушундай кызганыч темасы башталганда дароо окпос бардык нерсе чечилет. Азаматсыз. Буйруса, эми кебибизди жыйынтыктап коелу. 25 ноябрда жыйынтыгы чыгат. Анан жеңүүчүлөрдү 26-сында каякта кантип сыйлайсыздар? Башкы белектер эмне болду экен? 25 күнү Алыкул Осмонов атына Кыргыз улуттук китепканасында ошол аспапта ойногондор арасында жыйынтык чыгат. Катышуучулардын ичинен жана айтып өткөндөй 20 катышуучунун ичинен биз 4-өнү тандап алышыбыз керек. Анан оор жумуш болсо керек. Оор жумуш бир топ. Бул жерде аябай мыкты калыстар болуш керек. Биз атын айтпай атканыбыздын да себеби бар. Себеп дегенде ошол аспапта ойногондордон, ошолордон устаттардан азыркыча айтканда ошол тармакты жакшы билген устаттардан калыстар тобун коебуз. Ал эми катышуучулар кайра эле келип ошол устаттардын окуучулары болуп калат да. Ошон үчүн биз алдын ала эч кандай жыйынтык чыгарып айтпайбыз. Мисалы үчүн консерваториянын мугалими болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан өзүнүн студенттер окуучулар болуп калышы мүмкүн. Акындар арасында деле ошондой. Бири-бири менен таныш. Ошон үчүн атын жыйынтыгын чыгарбай, аттарын айтпай туруп эле анан жыйынтык чыккандан кийин жарыялап коебуз. Ал эми китепканадан жыйынтык чыккандан кийин сыйлык тапшыруу эми коомдук телерадио бир корпорациясында болот. Ошол жактан саат 11-де баштап сыйлыктарын тапшырабыз. Ал жерде биздин мыкты эл артисттерибиз Самара Токтоконова эжекебиз баш болуп, бардык ошол өздөрүнүн каалоо тилектерин айтып, жаштарга өздөрүнүн пикирин, кеп кеңешин берип, анан бирден сыйлыктарыбызды тапшырат. Биздин сыйлыктарыбыз, акчалай сыйлыктарыбыз бар. Биринчи жылдары башталганда ошо ар бирине 30 000 сомдон тапшырганбыз. Былтыркысында дагы тапшырганбыз, эми 30 000ге жетпесе дагы бир аз демөөрчүлүк жагынан аксап калып, кичине азыраак болуп калган. Быйылкы жылда кайрадан көтөрүп, жакшы деңгээлде жакшы маанай тартуулаганга аракет кылып атабыз. Андан тышкары өзүбүздүн Бейин өнөр коомдук фондунун атайын статуэткасы бар. Жылдын мыктысы деген. Ошол статуэткабызды анан акчалай сыйлыктарыбызды тапшырабыз. Жакшы экен. Ошо биз каалап өтөлү. Негизи чыныгы таланттуунун таланттуусу, күчтүүнүн күчтүүсү, анан албетте ийгилик жыйылмайгандар утуп алышсын.
бардыгыңыздарга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Мындай конкурстарды, сынактарды көптөн өткөрүңүздөр. Ошондо көптөгөн адамдарга шык берип, демине дем кошуп, таланттарыбызды элге жайылтканга ушундай жакшы шарт түзүлөт. Кылган ишиңиздер Келиңиздерге рахмат. Мындай бир кыстырма кичине айтып коеюн. Быйылкы жылды уюштуруп аткан иш-чарабызга бизди мамлекет деңгээлде колдогон Маданият, маалымат жана туризм министрлигине биз ыраазычылык билдиребиз. Албетте биз биринчи, экинчи жылдары коомдук фонд өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн каражатыбыз менен гана өткөрүп келатсак, быйылкы жылда ошол Маданият министрлиги атайын ушундай иштерди колдоого алып, жаштарга жакшы дем берип, өзүнүн дагы акчалай байгелерин кошуп, андан тышкары бизге дагы жакшы дем күч берип, биздин уюштуруубузга дагы жогорку деңгээлде жардам көрсөтүп атышат. Биз аларга да терең ыраазычылык билдиребиз. Ийгиликтер болсун. Ийгиликтер болсун. Рахмат сиздерге. Келиптир.